Баштапкы төлөмү жок. Ушу электромобилдерди алсаңыздар болот туугандар. Эч кандай банктын тиешеси жок. Биринчи төлөмү жок. Күнүнө 1400 сом төлөп, ушуну алып такси кыла бересиздер. Эми бул видеону көргөндөн кийин жеке машинаңыз менен такси кылып жүргөндөр машинаңызды токтотуп коюп, ушуну келип алыңыздар. 3 жылдан кийин өзүңүздөрдүкү болот. Данияр ажыке ушундай электромобилдерди выкупка Яндекс.Го берип жатпады беле. Дагы ушундайдан 1000 машина келиптир. Видеону айна чейин көрүп туруңуздар. Ажыкенин өзүнөн суроолорду берип силерге маалымат алып берейин. Ажыке бери келиңиз эми. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Дагы бир чоң жакшы жаңылыкты кылган экенсиз. Кудай берсин. Мурда 2300 сомдон төлөчү турабы? Мурункусы жаңы машина болчу да. Алар массалар. Ооба. Булар 2022 жылы. 2022 делен почти жаңы да турабы. Пробегтери канча? Пробеги где-то 100 миңден 200 миңге чейин ар кандай да. 100 миңден 200 миңге чейин. Бирок состояниялары жакшы экен, Состояние жакшы. Не деген марка бул? Бул Dongfeng E70 деген машина. Dongfeng E70 деп Кытайга дагы тилибиз оңой эле келип калды го. Башына келбей эле кыйналып атат элек. Акыры кытайча үйрөнөт окшойм түшүнүп отурупчу. Караңыздар туугандар, 2022 жылкы почти жапжаңы машина экен. Европолиттер кадимкидей эле подарка кетип берет. Ооба, ал сессиз. Бая буну мен айтып көндүргөм ажыкени. Менин мээнетим бар. Рахматыңыздарды айтып турасыздар. Канчасы келип калды? Азыр 26сы келди. 26сы келди. Жолдо келе атат да. Улам келе берет. Улам келе берет. 1000 машина келет. 1000 машина. Запас ходу канча? Бунун запас ходу негизи өзү 400 масла кезинде. Эми азыркы учурда бир 300, 250ден 300ге чейин жүрөт. 250ден 300ге чейин. Кышында бир 200ге чейин түшсө керек. Ооба, кышында 200ге чейин түшөт. 200 жүрсө деле бул жыргатат да, турабы? Бир күндө таксилер канча жүрөт Бир өзү? күндө такси өзү эң көп дегенде 200 жүрөт. 200 жүрөт. Ачыңызчы муну көрөйлү. Эми туугандар караңыздар. Бензиндин баасы бүгүн 90 сом болуп кетти. Канча болуп кетти? 90га жакындап барат. 90га жакындап калды. Эгер өзүңүздүн машинаңыз болсо деле, бензин куйганда канча куят азыр таксилер негизи? Эми таксилер бир күндө эгер жакшыраак иштесе, 10 сааттан өйдө иштесе, анда 1,5 миң сомго эң аз дегенде куюп коет. 1,5 миңге куят. Ооба, куят. Мына туугандар, 1400 сомду төлөйсүздөр, эч кандай келип биринчи төлөмү жок эле. Ушу машинаны сатып аласыздар да, мына өзүңүздөрдүкү сыяктуу эле болуп калат экен да. Мындай бензинге деле акча кетмек да. 3 жылдан кийин өзүнүкү. 3 жылдан кийин машинаны өзүнө өтүш беребиз. Яндекс.Го'до приоритет өйдө. Яндекс.Го'до бул бизде комфортко кирет. Комфортко кирет. Комфорт, электромобиль деген тарифтерге кирет. Жакшы экен. Эмне документтер керек эми? Эми болгону буга бизде азыр такси лицензия болуп калган да. Ошо лицензияга эмне керектүүлчү документ болсо ошолорду чогултат. Мисалы, атап кетсеңиз бир канчасын. Мисалы, несудимость керек болот. Жана справка 83 деген бар. Ошолор керек болот. Ошо лицензияга керектүү документ. Историязычы, кредиттин историясы. Бизде кредиттин история такыр карабайбыз. Каралбайт. Кредити болсо деле, төлөнбөй калган, черный болсо деле бере беребиз. Анткени биз жекеме жеке түзүлөт. Берде жана лизинг компания эч жок болбойт да, банкта болбойт. Бул биз менен ошонун ортосунда договор түзүлөт да. Анан кийин бул жерде неси жакшы, биз баштапкы бир да сом бербейт. 0 сом менен келип алып кетет. Алып кетет. Ооба. Кээ бирлер бар да, эч кандай акчасы жок, ала албай жүрөт. Таксини арендага алса 1800-2000 сом төлөп атат. Плюс газ куюп атат. Ал газын деле кымбаттап кетпейдиби, турабы? Ооба, газ деле кымбаттады да. Эми бул эң жакшысы эмне шарт түзүп атабыз да, бул. Мисалы, карызга батып кеткен адамдар да көп азыр. Жана любой жерден арендага сураса депозит керек да. 10 миң бериш керек, 15 миң бериш керек, 20 миң бериш керек. Биз депозитти албайбыз, болгону келет, договор түзүлөт, алат, иштей берет. Иштей берет. Анан күнүгө 1400 сомдон төлөй берет. Кулаңдарга, күмүш сырга, туугандар, эмне иш кылам деп жүргөндөр, же такси жаатына иштеп жүргөндөр, же арендага такси алып жүргөндөр, мынакей ушуну алыңыздар. Өзүңүздөрдүн машинаңыздар менен такси кылып аткан болсоңуздар, балаңызга, кызыңызга же аялыңызга берип коюңуз дагы, мына новый машинаны алыңыздар, турабы? Анысы деле ошого бензин куймак. Ошого итегеле расход болмак да. Мурда башында чыгарганда комментарийге аябай жаздыңар да, туугандар, баягы 3 жылга мынча болот экен, анан кийин кымбат, оң колун салып алыптыр депчи. Жаман көрдүңөр, бирок бул жерде канча машина берилди азыр жалпы сизде? Бизде азыр 700 машина берилип калды. 700 машина берилди. Өткөндө мен дагы жакында видео чыгарам, бир таксиге отуруп калсам, ушу бир таксиркен мага аябай ыраазычылыгын айтты. Сиз себеп болуп мынакей иш кылып атам, канча акча таап атам, эгер сиз ушундай реклама кылбасаңыз көрбөйт элем, сиздин каналыңыздан көрбөсөм депчи. Ошентип мынакей Данияр ажыкеге да алкыш айтып атат. Анткени бул жерде
эч кандай риск жок да, туурабы? ооба, ал деген адам биз залог албайбыз, эч нерсе албайбыз. Ал жакпалды, келип таштап кете берет, бүттү. Ооба. Жана төлөнгөн тыйындар ага кайра кайтарылып бербейт. Анткени машинаны айдады да, Ооба. жүрдү да. Страховойна 100 сомдон төлөп коет күнүнө. Ооба, күнүгө 100 сомдон. ДТП болуп калса, Ооба. ошол күндөрүнү туруп калган күндөрүнө акча албайсыздар. Биз акча албайбыз, болгону кийин срогу узарып кетет да. Ошо кийин төлөп берет. Кийинге кошуп коесуздар. Кыскасы эч кандай риск жок. Жакса да, жакпаса дагы келечекте ушул таксилер баардык электромобиль өссө керек. Биз Китайга былтыр 5 жолу ушундай барып келдик. Ооба. Ал жакта жалпы 90% таксилери электромобиль да. Бизде деле ошого келатат. Ошого Но бул келет. бензиндин баасы менен таксовать этиш уже мүмкүн эмес. Кыйын болду. Актабайт, Ооба, туурабы? ооба. Көрүнүштөр дагы бир компактный машина экен. Баардык ак түстө 1000 машина келатат, Асты дагы бийик. Асты дагы бийик экен. Карасаңыздар, мындай бир жерге жабышып турбайт экен да. Адреси кайсы? Адрес Жумабек 241. Мурунку эле адресте биздики. Ошо адреске келе берет. Экранга номерлерди коебуз, туугандар, мага чалбаңыздар, макулбу? Электромобиль деп чалып отуруп мен сорго кутулуп элем, Данияр ажыга кайра келип кайра тарттырды. Кайра мага чалып баштайсыздар да, мен анысы ишим көп. Мага сұраныш чалбаңыздар, калган маалыматтарды экрандан номерге чалып, ушул жерге келе бересиздер. Бир күндө айдап кеткендер болобу? Бир күндө ал жетишпейт, себеби дегенде ал жана документ чогултканча убакыт кетет да. Бирок эгерде документтин баары толук болсо, биздин ошо биз бере турган айдоочунун катарына кирсе, анда бир күндө деле айдап кетет. Кээ бириңиздер бир күндө айдап кетишиңиздер мүмкүн экен, анан келип эле айдап кетем деген настройдо келе албаңыздар, туугандар. Канча күн кетет документке негизи? Документ чогултканга жараша бир 3 күн, 4 күнгө чейин кетип калат. Мисалы кээде жазышып атпайбы, эмне үчүн булар реклама кылып атат, өтпөй атат депчи. Биз өтпөй аткан үчүн реклама кылган жокпуз да. Биз жалпы ошо элдерге биздин маалымат жетип калсын деген ниетте кылып атабыз да. Жумуш менен камсыз болсун, акча тапсын, иштесин. Себеби дегенде биз көрүп атабыз да, мисалы 1 жылдан, 2 жылдан бери арендада жүргөндөр бар да. Ошолорго да жетип калсын маалымат деген ниетте. Мисалы сиз бул видеону чыгарганда бири-бирине ыртат да бул видеону. Таныштарын ыртат, туугандарын ыртат. Ошолор көрсүн, алар да келип алсын деген ниетте биз чыгарып атабыз. Арендага такси айдап жүргөн тааныштарыңыздар барго, ошолорго сөзсүз жөнөтүңүздөр. Сиздерге алкышын айтат. Жөн эле бирөөгө күнүнө 1800 сом төлөп атат, машина эч кандай өзүнө калбайт. Муну 1400 сом төлөй берет, машина өзүнүкү болуп калат, туурабы? Сизге чоң рахмат айтса керек. Анан мага дагы бир рахмат айтып дуа кылганды унутпаңыздар. Данияр ажыкеге сөзсүз канча деген акчаны вложение кылып, мынакей канча деген адамды иш менен камсыз кылдыңыз. Таксини мындайча айтканда уровенин көтөрдүңүз. Абаны да булгабай, жашыл экономикага да салым кошуп атасыз, туурабы? Электромобиль бул келечек, баары бир. Келечек. Сизге Китай жагабы, жакпайбы электромобиль? Акыры ушуну айдашка туура келет баарыбыз эле. Туугандар, нонучу 3 жылга 1400дөн көбөйтсөң мынча болуп кетет экен деп комментарийге жазасыздар да. Эми тыйындын эки жак бети бар да. Ошондой кылсаң көп чыгып кетет. Бул жагын караңыздар да. Мисалы бирөөнүн акчасы бар, биринчи баштапкы төлөмдү төлөп алганга, бирөөнүн такыр акчасы жок, туурабы? Келип 1800 сомго арендага төлөп иштеп аткандар бар. Ошондой адамдар үчүн ыңгайлуу кылып атабыз да. Анан жөн эле сыртта жатып алып, мен 3 жыл калайын, мен төлөйүн десе андайларга бербейсиздер, туурабы? Бул только таксиге. Жалаң таксиде иштеш керек да. Таксиге иштегенге кимге ыңгайлуу болсо ошол алат да. Анан кийин баягыдай кылып жаман сөздөрдү жаза бербеңиздер, туугандар. Бул деле ишкер, бул деле канча адамдарга жакшылык кылып атат, канча деген таксистер рахматын айтып атат, туурабы? Эме деп жазып атат да, бул машина 2 жылдан консерва, 3 жылдан консерва болуп калат депчи. Мына 2 жыл болду биз иштеп аткан. Консерва болмокту биз ходовкасында жасаган жок да керкелерчи. Сонун идеальный. Колодкаларын да алмаштырган жок. Эми солдатиктерин эле алмаштырды, ашып кетсе 800 сом кетти, бүттү. Базарда деле сатылып атпайбы 2018-2019 жылкылар, туурабы? Минип айдап көрсөң, кайдымкидей жымылдаган жапжаңы машина. Эми булар 2022 жылкылар, андан да жакшы болсо керек. Анан ходовкалардын эмне машиналарды түшөт буга? Бизде эми Кудай бергенден карап табып эле отургузуп атат. Toyota'ныкы түшүп атат. Көбүнчө бул электромобилдерге, китайскилерге Toyota'ныкы көп түшөт экен. Подшипниктери, солдатиктери, ходовкасында бир канча салим блокторучу. 1000 машина алып келгенден деги да запчасти керектүү нерсесин алып келип беребиз да. Алып келесиздер. Алып келесиз. Силер ошондо кайсы марканын запчасти ташыйсыздар? Мисалы буга чейин BYD-лерди да ташыгансыздар да, аларды да келеби? Биздик өзүбүздүн эстоо бар да азыр. ДТП болгондо өзүбүздүн эстоодон бат-бат оңдоп чыгарганга аракет кылып атабыз. Анан кийин азыр алдыда BYD E2 хит ошонун запчастарын бир аз алып келип атабыз. Анан кийин будан 1000 машина болсо, мунуку сөзсүз алып келебиз да. Анткени 1000 машинанын запчасти дегиде туруш керек. Жакшы экен. Мынакей запчасть менен да Кудай буйрса келечекте тейлеп берет. Колман келишинче маалыматты бердим. Лайктан басасыздар. Оюңуздарды комментарийге калтырып коюңуздар.